Ассаламу алейкум, урматтуу радио каармандар жана телекөрүүчүлөр. Баарыңыздардын кутман кечиңиздер менен, Кудай буйрса бүгүн дагы сиздер менен жолугушканыма сүйүнүчтөмүн. Албетте динибиз ислам дини бул тазалыктын дини, тазалык бул ыймандын жарымы дегендей, динибиз ушул биздин ибадаттарыбыздын баары башталышы тазалык менен башталат экен. Өткөнкү жумада даарат боюнча сөз кылганбыз. Кудай буйрса бул жумада да ошол даарат, гусул кылуу, ушул сыяктуу балким биз динибизде майда барат деп билген болушубуз мүмкүн, бирок бул нерселерди билбесек дагы ошол биздин ибадаттарыбыз толук кандуу болбой калышы ыктымал. Ошол себептен бүгүн дагы Кудай буйрса сиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио каармандар, ушул тема боюнча сөз кылмакчыбыз. Бүгүн дагы эле биздин студиябызда конок Тажидин устазыбыз. Устаз кош келипсиз. Бизге ошол бериле турган, эгер угармандар, урматтуу, берилген кызыктырган сиздерде балким суроолор болгон болсо, балким бир көйгөйлөр болгон болсо, түрдүү ошол диний тармактан берсеңиздер болот. Түз эфирде кабыл алабыз жана жооп беребиз. Биздин эфирдин номерлерин эскертип кетели. 0312 менен 680606, 0709 менен дагы 680606 сандар боюнча ушу жеңил, жаттап калганга жеңил сандар экен. Ушу боюнча чалсаңыздар биз сиздерди кабыл алабыз дагы, жооп берегенге аракет кылабыз. Тажи устаз, кош келипсиз дагы бир жолу. Сизге ошол өткөнкү темада токтогон жерге келели. Дааратты бузуучу абалдар боюнча сөз кылып атканбыз. Ошол боюнча убактыбыз түгөп калган болчу. Ошо дааратты бузуучу абалдар боюнча баштайлы сөзүбүздү. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах тааланын менен баштайм. Бүткүл ааламдагыларды жаратып, алардын арасынан адам баласын кадыр барктоо кылган Аллах Таалага чексиз шүгүр мактоолор болсун. Бүткүл ааламга мугалим катарында, ырайым катарында жөнөтүлгөн сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга, анын үй бүлөсүнө, сахабаларына жана кыямат күнүнө чейин анын жолуна түшкөн инсандарга Аллах Тааланын салават саламдары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу радио угармандар жана телекөрүүчүлөр. Биринчиден баардыгыңыздарга каалап, тилеп, Аллах Тааладан жалбарып суранарым. Аллах Таала биздин элибизге тынчтык берсин, кыямат күнүнө чейин келген урпактарыбызга имандуу жашоо берсин. Урматтуу устаз, сиздин айткан сурооңуз абден жакшы суроо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сахабалар келип сураган кезде дааратты эмне бузат дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эң эле биринчи эки жолдон чыккан нерселер деген. Ошон үчүн дааратты бузуучу нерселердин эң биринчиси, эң алгачкысы бул адам баласынын эки жолудан чыккан нерселер. Ал адатта чыга турган нерсеби же адатта чыкпай турган нерсеби, бардыгы кыскасы эки жолдон чыккан нерселер бузат. Экинчиси ошол адамдын денесиден чыккан булганыштар. Мисалга денесиден эки жолдон тышкары жерден, мисалга айталы, денесинен кан чыгат, ириң чыгат. Ушундай сыяктуу нерселер, кан, ириң сыяктуу нерсе чыгып, өзүнүн ордунан бир аз жылып жайылса, ошондо дааратты бузат. Бирок эгер чыгып эле токтоп кала турган болсо, акбай ордунда токтоп кала турса, ошол кан мисалы же ириң ордунда токтоп калса, ал дааратты бузбайт. Үчүнчү нерсеси ушул намаздын ичинде каткырып күлүү дейт. Күлүү албетте 3 түр болот, муну баардык аламдар билет. Бири жылмаюу дейт. Бул намаздын ичинде жылмайып кое турган болсоңуз, бул намазыңыз да бузулбайт, дааратыңыз да бузулбайт. Экинчи түр күлүү бул өзүңүз уга турган деңгээлде күлүү. Буну менен намазыңыз бузулат, бирок дааратыңызга таасири тийбейт. Кайра намаздарды окуп коесуз. Бирок үчүнчү түр күлүү бул өзүңүз дагы угасыз, жаныңыз дагы угат. Мына бул түр күлүү намазды да бузат, дааратты да бузат. Бирок ушул түр күлүүдүн дааратты бузуу үчүн шарттар коюлган. Ошол шарттар табылган кезде гана күлүү, каткырып күлүү намазды, дааратты бузат. Биринчи шарты эң эле алгач ошол намаз окуучу балагатка жеткен киши болуш керек. Эгер балагатка жете элек адамдар, жаш балдар намазга барып каткырып күлө турган болсо, намаздары бузулат, бирок даараттары бузулбайт. Экинчиси, ошол окулуп аткан намаз рүкү саждасы бар намаздардан болуш керек. Мындай айтканда 5 убак намазыбыз, айт намаздарыбыз, жума намаздарыбыз, ушул сыяктуу намаздар. Ал эми жаназа намазда, эгер Кудай сактасын, эгер кокустан кандайдыр бир адам жаназа намазын окуп атып,
күлө турган болсо анын дараты бузулбайт, бирок жаназа намазы бузулуп Намаз калат. бузулат, Бирок экинчиси тилават саждасы деген бар, билебиз. Ооба. Кур'анда 14 жерде. Ошолорду окугандан кийин биз сажда кылышыбыз керек. Эгер ошол сажда кылуунун ортосунда, эки такбирдин ортосунда кат кылып күлүп кое турган болсок, ошол даратыбыз бузулбайт, тек гана не бузулат? Жанагы тилават саждабыз бузулат, кайра баштан аткарышыбыз керек болот. Анан дагы бузуучулардан ошол шарттан эң немеси дагы ойгоо абалда күлүш керек. Эгерде кокустан намаздар узун окулуп жатса, мисалга таравих намаздарында кээде бир парадан ашыкчараак Кур'ан окулуп калат бир рекетке, ошондой кезде адам уктап кетип күлүп ийсе, анда намаз бузулат, бирок дараты бузулбайт. Дараты бузулат, кайра улап кетсе болот, кайра баштан ниет кылып улап кете берсе боло берет. Ойгоо абалда күлсө анан гана бузулат. Андан кийин мас болуу. Адам баласы болгондон кийин адам өзүнүн азоо нафсына берилип, кандайдыр бир өзүнүн кумарыны токтото албай арак ичип кое турган болсо, бирок арам дейт, бирок нафсыны контроль кыла албай, нафсыны башкара албай туруп арак ичип алган болсо, ошол дагы эле даратты бузат. Бирок шарты эмне? Канчалык деңгээлде мас болуш керек деген сөз бар. Ошол мастык даратты бузуу үчүн бир түз, мындай бир жолго кое берип койсоңуз, түз жол баса албай, эки жака тел-теңдеп жол баса турган болсо, ошондо дараты бузулуп калат. Түз кете берсе дарат бузулбайт. Түз кете берсе ал дарат бузулбайт деген сөз. Китептерибизде бардыгында ушундай дейт. Анан дагы даратты бузуучу амалдардын катарынан адам эсинен ооп калуусу. Кене болуп калат, бир нерседен корккондуктан болот, же болбосо операция болгондо, операциядан алдын жанагы наркозду берип калганда эси ооп калат. Ушундай жерлерде, же болбосо адам жинди болуп калышы мүмкүн. Жинди болгон кезде адамдын дараты бузулуп калат. Ошентип дараттын бузуучулары анан оозду толтуруп кусуу деп коет. Оозду толтуруп, мисалы тамак кусабызбы, суу кусабызбы, жанагы зардоо деп коет го, сары суу. Ичинен ошону кусабызбы, бирок оозду толтуруп куссак ошондо гана бузат. Оозду толтуруу дегени эмне десе, оозуңузду жаап туруп алсаңыз, оозуңуздун ичинде сактап кое албайсыз да. Мажбур жаап турганыңызда гана ичинде турат. Ачсаңыз куюлуп калат. Ошончолук деңгээлде куссаңыз, ал деле даратты эмне кылат? Бузуп коет. Даратты демек кусумду эгер ооз толок кусса, дарат бузулат. Эгер ооз толок кусса, бузбайт. Бул жакта өткөндө ошол мага бир суроо келди эле WhatsApp'тан. Түкүрүк боюнча сураган экен угарманыбыз. Түкүрүк бизге угарман бар окшойт да, эмени кабыл алып коелу, ошо эмеден баштайбыз кайрадан. Алло, урматтуу угарман. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз. Менин атым Максат. Менде мындай кичине башташыраак суроо эле да. Мисалы өз курама командаң футболдон ойноп атканда, биз барып колдоп ошактан тилектенип эметебиз да. Ооба. Бул моралдык жактан жардам берет. Ошо биз ошакта тиленгенибиз, Кудайдан тиленгенибиз, бул диний көз карашта тагдырга бир ошол тагдырга утуп кете турганына бир салым кошулуп алабы, бул как дуа катары кетти. Патриоттук сезимдер менен, ошол патриоттук өз кураманын ошактан Кудай ушу уталчы же гол киргизсинчи деп мен тиленгенибизде как ниетке катары кирип кеткенден анан бул ушу тагдырга чечимге мындай утуп кетишибизге диний көз караштан эмес пайдасы барбы? Түшүнүктүү. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун. Албетте биз Кыргыз элинин жараны болгондуктан Кыргызстанда жашаган ар бир жаран өз өлкөсүндөгү спорт менен алектенгендерди колдошубуз керек. Мекенди сүйүү деген сөз ушундан башталат да. Анан бул жерде спорттордун түрү бар албетте. Бул эмес футбол жөнүндө айткандыктан биз футбол гана жөнүндө сөз кылалы, сөз чоюлуп кетпесин, көп узарып. Албетте болот, дуа кылсаңыз жакшы. Балким сиздин ихлас менен дуа кылганыңыздын себебинен Аллах Таала сиздин ошол тилегиңизди кабыл кылып, биздин өлкө мамлекет курама командасы мисалга жеңиши ыктымалынын 100% немеси ыктымалы бар да. Бирок ихлас менен жакшылап дуа кылыш керек. Бирок ошол дуа кылган кезде ошол эле мезгилде бир нерсени унутпашыбыз керек да. Биз спорттук иш-чаралар болгон кезде кээде намазыбызды унутуп коебуз, башка нерсебизди унутуп коебуз. Аны унутпай намазыбыз вактында болуп, мындайча айтканда, мындай ихлас менен аткарсак, Кудай буйруса Аллах Таала кабыл кылып жеңиштин ыктымалы бар. Бул жерден тагдыр маселеси боюнча дагы. Тагдыр маселеси, бул тагдыр деген сөз албетте тагдырды кээ бир китептерде экиге бөлгөн. Тагдыр мубрам, тагдыр муаллак деп коет. Мубрам дегени бул кескиндүү түрдөгү, бул эч качан өзгөрбөйт. Бирок муаллак дегенин айтышат, ал кандайдыр бир дуага, кандайдыр бир жакшы ишке байланып койгон деп коет. Бирок көпчүлүк китептер тагдыр өзгөрбөйт дейт.
көпчүлүк китептерде тагдырдын өзгөрбөгөндүгү тууралуу сөз болот. Ошол себептен дуа тагдырды өзгөрбөйт. Сиздин ошол дуа кылгандыгыңыз өзү тагдырдын ичинде болгондуктан Аллах Таала ошол тилегиңизди кабыл кылат да, ошол тагдырдагы жазылган жеңиш болот да бул жерде. Сиздин дуа кылууңуз өзү тагдыр. Ошон үчүн ушул тилек Аллах Таала сиздин тагдырыңызга жазып койгон, сиз ошол колду көтөрүп, алакан жайып дуа кылып жатасыз. Ошол өзү тагдыр да. Болбосо сиз дуа кылбайт элеңиз да. Ооба. Демек, албетте мекенди сүйүү бул имандан болгондуктан биз ошол жакында эле футбол оюн болуп, баарыбыз көрүп, ушундай кыжалат болуп, Монголия ойногондочу мисалы үчүн ошо экинчи гол урулганда аябай сүйүнүп, кайрадан гол кирип кетпесин биз жака деген ушундай бул табияттан эле өзүнүн эмеге тартуу да. Мындай эч кандай тагдыр маселеси жок, урматтуу угарман. Албетте бул жакшы нерсе, жакшы көрүнүш, бирок бул жерде жанагы дагы бир нерсени айтып кетели, өзүбүздүн футбол ойноп аткандагы ички абалыбыз кандай болот, ошону мисалы үчүн бир чоң аалым айткан сөз эске келип кетти, бир адамдын кандай экенин билгиң келсе, адегенде ага же карыз берип көр, жаны менен чогуу жаша, же болбосо сапарга бир чыгып кел дейт экен да, ошо үч нерсени. Аны өткөндө бир байкелер айтып күлүп аткан, дагы бир төртүнчүсүнү кошуп койсок болот. Футбол ойноп көрсөң да кандай адам экенин билип коесуң депчи. Ошо футбол ойногондо көбүрөөк биз өзүбүздүн ички сезимдерибиз сыртка чыгып кетет дагы, чыныгы жүздөрүбүздү көрсөтүп коет экенбиз. Эми жана ошо түкүрөк боюнча, бул жерде ошол түкүргөндө кан чыгуу боюнча сураган эле да. Ошо жөнүндө кыскача. Албетте бул дагы китептерде келет. Эгерде суюк кан чыккан болсо, түкүргөн кезде карайбыз. Эгер түкүрүгү ошол түкүрүк кызарып калган болсо, дараты бузулду дейт. Түкүрүк сары болсо, дарат бузулбады деген сөз болот. Ошол кызарса, ал көп чыкты деген чыккандыгын аламаты болуп калат. Ошол себептен бузулат. Значит, көбүрөөк кызылга эме болсо, демек бул дараты сынды деп эле, дарат жаңылай берсеңиздер болот экен, Тажим устаз, эми ошол даратты бузуучу абалдарды айттык да. Эми иргелип бизге бузбай турган абалдар калды. Кайсы абалда дарат бузулбайт? Ушул дагы бир угарман бар экен, ушуну кабыл алып коелу. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Мен бир нерсе сурайын дедим эле да. Өзүңүздү тааныштырып, анан каяктан чыгып атасыз? Мен Бишкек шаарынан чыгып атам, атым Жолдош. Жолдош мырза. Мына кыяматка жакын жана Даджал алейхиналла чыгат деп айтып калат го, мен Кудаймын деп чыгат депчи. Даджал. Анан мына арыстан алай деген мен пайгамбармын деп жүрүп, мен Кудаймын деген көтүп алыптыр да, көрүп атасыздар өзүңүздөр делечи. Ушул бир Даджалдын бир белгилери эмеспи? Ушунду таң калып атам да, мен да ошону эмне деп баа бересиз ушулар. Ошо талкууланып атты эле. Мейли, рахмат сурооңузга. Кыскача токтолуп кетиңиз. Эми Даджал тууралуу сөз кыла турганбыз, албетте бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадистеринде келген, бул боло турган нерсе, бирок бул жанагы арстан алай дегенди биз ага байлай албайбыз. Ал эч нерсе Даджалга тиешеси жок, бирок жанагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан сөзүндө келгендей, ушундай пайгамбарлыкты мен пайгамбармын дегендер чыгат деген сөзү бар да. Ошого жараша мындай адамдар чыга берет. Көп эле чыкты. Көп эле чыкты. Казакстанда чыкты өткөндө, мен пайгамбармын, мага аян келип жатат деген сөздөрдү айтып чыкты. Түп-түз эле мындай нерселер болот, мындай нерсеге маани бербеш керек. Бул жөн эле бир бош сөз. Андай адамдар менен алектенип, аларды сөгүнүп, сагынып, өзүбүздүн мындайча айтканда аларга катуу сөз айтып, абидибизди кетирип албайлы. Тескерисинче унчукпай кое турган болсоңуз, алда эле бираздан кийин өчүп калат. Өзү эле өчүп калат да. Канча аны ал тууралуу сөз кыла берсеңиз, ошончо ал жанданат экен да. Ошончо мага кызыккандар көбөйдү деп. Кызыккандар көбөйдү деп, ал өзүнүн мындай реклама кылгысы келеби же кандай кылайт, ал өзү билет. Демек, угармандар ушул акыркы убакта чыгып аткан ушундай бир көз караштар, бул албетте кыяматтын жакындаган белгилеринен десек болот, бирок бул эч кандай Даджалга тиешеси жок нерселер. Өзүнчө бир кичине башка өзгөчөлүк менен. Эми Даджалдын келишинен эми Кудай сактасын, эми Даджалда ар түрдүү китептерде ар түрдүү эмелер, версиялар келет да. Дагы бир угарманыбыз бар экен, кабыл алып коелу. Алло, урматтуу угарман. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык эжеке. Мен эми Бишкек шаарынан эле чалып атам. Жана мен баламды мектепке алып барам, анан астыма толтура аялдар чыгып эле, биздин Кудай Жахава дейт. Ошо чынбы же чын эмеспи? Жахавалардын күбөлөрү свидетели Иегова деп коет, ошолор жөнүндө сурап атыптыр эжебиз.
Эми исламдын көз карашы боюнча айта турган болсок, ал биз эми мусулмандар болгондуктан кийин исламий көз караш менен айтканда алардын жүргөн жүрүшү исламга төп келбейт, исламга эч нерсеси мындай байланбайт анын. Аларды биздин көз караш боюнча алар мындайча айтканда динсиз деген эле сөз болот. Ошон үчүн аларды биз кыргыз эли эми кылымдар бою ислам динин кабыл алып жүргөнбүз, ислам дини менен жашап келгенбиз. Салтыбыз дагы айландырып карай турсак болсок, салтыбызда деле бүт ислам. Шунчаки анан ортодо бир аз бир неме болуп калып эле унутулуп кеткен нерселер бар да. Ошон үчүн биз ислам менен жашайбыз. Ислам эң акыркы дин, ислам эң чындык дин, Кудай Таала ыраазы боло турган эң акыркы дин ислам дини. Андан башкасыга биз неме албайбыз. Кабыл кыла албайбыз. Эми урматтуу угарман, эжекебиз ушул Жахаванын күбөлөрү боюнча мен бир аз кыстарма кылып кетейинчи. Жахаванын күбөлөрү деп бул свидетели Иеговы, бул ушул христиан дининин бир теченияларынан. Бирок бул өтө бузулган бир батыл течениялардан, агымдардан. Буга керек болсо ошол христиан дини өздөрү дагы каршы. Ошол эле жана православный ошол поп менен дагы бир канча жолу сүйлөшкөнбүз. Кээ бир ошо чиркөөнүн чоңдору, поптордун айтышы боюнча баптисттер менен ошол Жахаванын күбөлөрүнө караганда силер бизге жакынсыңар, мусулмандар деп да айтат да. Демек булардын эмесине тыюу көчөдө эгер жолугуп калчу болсо алардын эмесине маани бербеш керек, бирок алар аябай психологдор, ошону көрүнүштөрү аябай жакшы алыш керек. Дагы бир угарманыбыз бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Болбай калды окшойт, Алло. Алло, да, угуп атабыз. Угулуп атат. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Мен сурайын дедим эле сиздерге. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бериңиз. Мен Көлдөн чыгып атам. Атым Нурбек. Көптөн бери аябай кыйналып суроо эле. Ошо бүгүнкү темага туура келбей калса кичине кечирип коюңуздар. Негизи ата-энем, бир туугандарым мен тиги келинчегим менен ажыраш деп ушундай айтып атышат да. Мен эки балам бар, бүт баары бар. Анан көп нерселер болуп кетти, бирок ошонун баарын кечирип жашайын деп азыр жашайын деп өзүм неме айтып жашайын деп жүрөм да. Анан ошол кандай туура болот, ошо ата-энемдин айтканы угуп ошо неметкендерин кылып ажырашышым керек, же эмне кылышым керек, ошону сурайын дедим эле. Түшүнүктүү. Алла ыраазы болсун, акем. Абдан жакшы суроо. Бүгүнкү күнү бизде ошол ата-эненин акысы тууралуу аша чапкандар бар. Анан аябай эле мындай тормуз басып алгандар дагы бар да. Өтө артта калып калгандар дагы бар да. Аша чапкандар жанагы ата-эненин ар бир сөзүн аткарыш керек. Бул милдет деген катарында тутуп, аябай эле аша чабып кетип, ошонун ар бир айткан шариатка төп келген сөзүн дагы, шариатка төп келбеген сөздөрүн дагы аткарган адамдар болот да. Ошон үчүн жанагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринин жыйынтыктап айтканда Шейх Мухаммад Таки Усмани деген бар, ошол кишинин Сахих Тирмизиге жазган китеби бар. Өзү сабак бергенде шагирттери жазган, ошол жерде аябай жакшы бөлөт. Ата-энени качан угабыз? Качан эгерде ата-энебизге зыян, ошол биздин аялыбыз менен жашагандыгы зыян бере турган болсо, ошолорго кандайдыр тоскоолдуктар пайда боло турган болсо, ошондой кездерде буюрса ажырашышка уруксат берилет да. Берилет уруксатка. Ажырашпасаң күнөгөр болбойсуң. Бирок экинчи жагы бар. Эгерде аял өзүнүн акысын талап кылып жаткан болсо, мисалга мен өзүмчө бир үйдө жашашым керек дегенде, анан ата-энеңиз каршы чыга турган болсо, анда ата-эне каршы чыкканга укугу жок болуп калат. Анда сиз аялыңызга өзүнчө бир үй алып берүүгө милдеттүү болуп каласыз. Бул жерде Кудай Тааланын өкүмү турат да. Ошон үчүн аша чаппай талак бербесе кысасы болот. Дагы угарман эме алып тура, бул эмен улайбыз кайрадан, угарманды кабыл алып атабыз. Алло. Саламатсыздарбы? Саламатчылык эжеке, сүйлөңүз, айтыңыз сурооңузду. Мен суроо берейин дегем. Мен негизи мындай суроо берейин дегем. Мен өзүм төлөгөн эмесмин. 5 баланын үстүгө турмушка чыккан. Өгөй балдар, бирок аябай тийгениме 8 жыл болду. Кыздарын чыгардым, балдарын үйлөдүм. Эми баардыгы үйлүү жайлуу болду, Кудай буйрса 2 бала калды. Анан мен күйөөмөн аябай жакшымын. Күйөөм сабырдуу, өзүм дагы өтө байдын кызы эмесмин, ата-энем жок, бирок ынтымактуу эле жакшы эле семья адаммын. Бирок мен кайныларым койбойт да, кайныларым.
Endi eримдин иштеп келген акчасыга жараша Кудайга шүгүр ошол баардыгын аткарып кылып келатабыз. Кайныларым балдарымды, өгөй балдарымды бузат да. Чакыраттар, үйгө бараттар, бузулуп мени менен каяш айтышат. Анан айлабыз кетип, чалым экөөбүздүн жой инилери кайта албайт. Анан айлабыз кетип, үйлөнгөн баланы бөлдүк да. Бөлдүк, бирок дагы эле койбойт да. Биз чалым экөөбүз аябай жакшы жашайбыз. Урушпайбыз, талашпайбыз, экөөбүздөн оор басырыкпыз. Кудайга шүгүр, мен чалым 5 убак намаз окуйт, мен имагымда эле окуймун. 4 класстагы бала бар. Ошо 4 класстагы бала мен келгенде 3 класс эди да. 3 жашта эди. Азыр 4 класс кылдым. Ошого мен не кылышым керек? Ушунчалык 8 жылдан бери сабырдуу болуп келатам да. Демек Анан өгөй энеге мындай жакшы неме барбы, жокпу деген. Мейли рахмат, жакшы. Азыр ушул сизге чейинки берилген суроо деле ушул тагдыр маселеси бул. Ушул жөнүндө кыскача ата-эненин урматы жөнүндө. Ата-эненин урматы жанагы биринчи сурооду толуктап коелу. Кыскасы жанагы инибиздин немеси боюнча, эгерде аялы менен мамилеси жакшы болсо, аял өзүнүн акысын талап кылып, ошондой ортодо конфликттер, мындай ызы-чуулар пайда болгон болсо, жаш жанагы жигит өзүнүн өмүр жолдошуна талак берүүгө, талак бербегенге толук акысы бар. Эгер талак бербесе күнөөкөр болбойт. Ал эми экинчи маселе тууралуу айта турган болсок, албетте жанагы ага-инилердин киригишкендиги бирөөдүн жашоогуна бул өтө жаман нерсе. Өтө туура эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул нерседен өтө катуу тыйган, өтө катуу тыйган жери бар. Ошол себептен жанагы биринчиден ушул ишти кылып аткан ага-инебиз эгер кокусдан үндү угуп аткан болсо, сиз тооба кылышыңыз керек. Кудай Тааладан кечирим сурашыңыз керек. Анткени ал сиздин атаңыз, жанагы эжеке сиздин апаңыз, себеби кыямат күнүнө чейин сиз ага эми үйлөнө албайсыз. Мисалга, эгер атасы кайтыш болуп кетсе, булар кыямат күнүнө махрам болуп калды. Махрам болуп. Аллах Таала айтып атпайбы? "Вала танкиху ма накаха абаукум", силер атаңар үйлөнгөндөргө не кылбагыла? Үйлөнбөгүлө деп. Кыяматка чейин сизге махрам болуп калды. Сиз булардын кадыр баркын эгер атаңызды сыйласаңыз, бул атаңыздын өмүр жолдошун да сыйлашыңыз керек. Ата-эненин кадыр баркын кетирүү, ата-энени сыйлабагандык бул исламдагы эң чоң күнөөлөрдүн бири. Аллах Таала өзүнүн буйругунан кийин эле ата-энени сыйлаганга буйруган. Дагы бир угарман телефон чалып атыптыр, кабыл алып коелу. Алло. 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 Өзүңүздү тааныштырып суроо бериңиз. Саламатсызбы? Sağlık efendim. Жакшы. Alo, alo. 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 Да. Саламатсыз, суроо берейин деdim эле мен. Бериңиз, өзүңүз тааныштырып анан суроо берип эме кылыңыз. Мен атым Осмон, Токмоктон чалып аттым эле. Токмоктон, айтыңыз. Мен мындайда өзүм автобус айдайм да, шаарда. Автобус. Кадимки өкмөттүн автобусунан 5 маал намаз окуганга бул болбой калат деген да. Жума намазга дагы неметпей калабыз, кээде успей жетпей. Эртең менен багымда кээде окудум, окубасам ага да успей жетпей калат. Эмне кылыш керек да ошону эми? Намаз тууралуу экен. Аллах разы болсун байкем. Эң биринчиден намаз бул Аллах Тааланын буйругу. Аллах Тааланын буйругу бар жерде эч ким сизге акысы жок, сизде иштейт экенсиз, жумуш кылат экенсиз, намазыңызды таштап коюуга акылуусуз дегенди айта албайт да. Мүмкүнчүлүгүңүз болгон кезде окушуңуз керек. Мүмкүнчүлүк эмес, негизинен окуш керек аны. Себеби бизге берилген ырыскка себеп боло турган нерсе намаз. Кандайдыр көйгөйлөрү болсо чечүү жолу намаз. Бүт намаз менен биз өтө көптөгөн жакшы иштерибизди чечип алсак болот да. Ошол себептен бул агабызга айта турган сөз, намазды каза кылыңыз деп эч ким айта албайт. Эч кимдин акысы жок, Кудайдын өкүмүн буза албайбыз биз. Сиз аракет кылып намазыңызды окушуңуз керек. Башка бизде немебиз жок, жолубуз. Намаз окуш керек. Кандай шарт болбосун намазды окуш керек. Намазды окуш керек да. Дагы бир радио угарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен шаардан чалып атам, атым Арсенбек. Сизден бир суроо бар. Бәйбичеси бакшы же көз ачык болсо, күйөөсүнүн акыбалы кандай болот? Мен уккан жерим бар, бакшыга ишенген динден чыгат деп. Ал үй бүлө кандай акыбалда болот? Ооба. Тамак аш, коңшулар менен каттоо, акыры жаназасы ошол аялдын, мисалы, дейм. Күйөөсүнүн абалы жөнүндө сурап атат угарманыбыз. Күйөөсүнүн абалы, өзүнүн абалы, коңшуга болгон мамилеси, анын үйүнө тамак ичүү, аялы бакшы, көз ачык. Көз ачык. Мен уккан айттым, бакшыга ишенген динден чыгат деп уккан. Түшүндүк. Туура айтасыз. Алла разы болсун. Албетте, бул сөз туура.
Эгерде ошол күйөө чындап эле жанагы көзү ачык экендиги чын болсо, биринчиси көз ачык экенин такташ керек. Кээ бирлер азыр жөн эле көз ачыктык кылмыш болот да. Бир нерсе, бир материалный бир жеке нерсеге жетүү максатында эле ошондой эле ал нерсени ойлоп чыгыша беришет. Анан чын боло турган болсо, ошол күйөөү жанагы аялды тастыктаса, ооба мен аялымдын айткан сөздөрү чын десе, ал гайып жөнүндө сүйлөгөндүктөн анан ал динден чыгат. Себеби көздөн кайым нерсени бир гана Кудай таала билет да. Анан динден чыктыбы, анын никеси ажырап калат. Ошон үчүн ал өтө оор маселе бул. Демек, угарманыбыз сурап аткан эмес, күйөөсүнүн абалы, анан ошол убакта карым катнаш, кошуналык мамиле, анын үйүнө барып тамак ичүү, чай ичүү боюнча. Тамак ичүү, чай ичүүлөр эч нерсе көйгөй жок, эң негизгиси көйгөй жок. Кошуналык мамилени кыла бересиз, биз кандай болгон жерде жакшылык кылабыз. Дагы бир угарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Чыктым эле мен бир суроо берем, унутуп калыптым. Мен Ошко ата-энемдин үйүнө барам да, чоңойгон үйгөчү, өзүм чоңой өскөн үйгө. Ошондо барганда касыр намаз окуп жүргөм менчи. Ооба. Анан жакында эле бир угуп калдым да, бирөөдөн мындай ата-энесинин үйгө барганда касыр окубаш керек деп, ушуну тактап билип алсам дедим элестенчи. Тактап коелу, сиз өзүңүз шаарда турасыз, Бишкекте. Бишкекте турам, ама Ошко барганда ата-энемдин үйүнө барам. Чоңой өскөн үй. Ата-энеңиздин үйү ал эниңиздин үйү да? Жок, апам жашайт да, өстөрү жашайт. Сиз бирок толандан көчүп чыккансызбы? Көчүп Бишкекке көчүп келгенсиз. Бишкекте бөлүм жашайм да өзүм. Ал жерде инилериңиз бар, Эң кичинекей иним бар, үйлөнө элек, ата-энем менен турат да. Болду. Рахмат, мейли. Алла разы болсун. Сиз жанагы уккан сөзүңүз ката. Сиз ал жерде мусафирсиз. Бишкектен чыктыңыз, Ошко жеткиче чейин, кайра кайтып келгенге чейин сиз мусафирлык 2 рекеттен намаз окуйсуз. Жанагы 4 рекеттен 15 күн. Бирок эгерде барып Ошто мен 15 күнөн көп турам десем да, Ошто жеткенден кийин толук окуйт, жолдо касыр окуйт. Жолдо касыр окуйт. Жолдо касыр окуйт. Себептерин айтып коюңуз. Бул нерсени балким сиз тескери угуп алгансыз, ошонун тескериси болушу мүмкүн. Эгерде ата-энеңиз Ошто жашап аткан болуп туруп, сиздин үйүңүзгө келе турган болсо, сиздин үйүңүзгө атаңыз муким болуп эсептелет, жергиликтүү болуп эсептелет, толук окуйт. Себеби пайгамбардын хадиси бар, анта ва малук ли абик, сен дагы сен байлыгың дагы атаңдыкы деген. Ошол хадистин негизинде алымдар чечим чыгарган, ата уулунун үйүнө келсе, жергиликтүү болуп эсептелет деп. Дагы бир радио угарман бар экен, кабыл алып коелу. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен 3 жыл болду 5 маал намаз окуйп, анан жакында эле намаз окуп атып, башталышында улам эле кайталай берем да, кайталап 3-4 жолу кайталап, өзүм кыйналып кетем, анан улап кетем. Эмнени кайталай берем дедиңиз айчыка? Башталышында намаздын. Намазды кайра окуй бересизби адашып алып, же кандай? Жок, бисмилла деп, башын бир эле сөздү кайталай берем, андан кийин улап кетем. Башында эле кыйналып кетип атам да, 3-4 жолу кайталап. Мындай айтып койсоңузчу, мындай. Айтып кой аласызбы? Бир эле айтып коюш керек, Анык билели да, анан анык билбей эле ага жооп айта албайбыз да. Ал сурооңузга, эжеке, сурооңузга жакшы түшүнбөй атабыз. Түшүнүктүү кылып берсеңиз биз жооп берели. Мен 5 маал намаз окуйм, 3 жыл болду. Анан жакында эле намазды баштаганда эле бисмилла дегенди кечке эле 3-4 жолу кайталай атам да, өзүм ишене албайчы. Ушундай пайда болду да. Кыйналып кеттим. Эмне кандай сезим келет сизге? Билбейм, так айтсамбы же туура эмес айтып койдумбу деп эле кайталай берем да. Шектен күмөнсүрөп эле васваса болот экен да. Васваса болгон адам түшүнүктүү. Намазыңыз бузулбайт эжеке. Апа, жашыңыз болбосо кечиресиз, апам. Намазыңыз бузулбайт. Бирок ошондой кылбаш керек. Ошондой шектерден адам васвасага кирүүдөн алдын. Бир угарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, угарман. Үзүлүп калды. Жанагы апанын суроону толуктап коелу. Апа, сиздин намазыңыз бузулбайт, бирок ошондой васвасага кирүүдөн алдын сиз дуа кылып, тилеп Кудай Тааладан бар го, намаздын астында зикир кылып, дуа кылып туруп анан кирсеңиз, ошондой васвасалар жоюлуп кетет буюрса. Угарманыбыз бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Алло. Угарман угуп атабыз сизди. Өзүңүз тааныштырып сурооңузду бериңиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Сіздерге Аллах өмүрүңүздөргө береке берсин. Рахмат, Алла разы болсун. Дембелердин суроолоруна жакшы жардам берип атасыздар. Мен бир нерсени дагы так биле албай жүрөм да, бизде талаш тартыш болуп калат да, ушу мечиттерге элечи. Айтыңыз.
гусул алуунун баана так эрежесин, гусул даараттын так эрежесин айтып коесуздарбы? Урматтуу угарман, биздин бүгүнкү темабыз гусул боюнча болчу. Ушу гусулга кетип атабыз, бирок гусулга жетпей атабыз. Улам эле суроолор келип, суроолорго такалып калып Ошо башында ушу дааратта мурункуда даарат болду эле, мында да даарат менен башталып келаткан. Бирок суроо жооп башка жака болуп турат да, мен кайра ушу гусул жөнүндө билип алайын дедим. туура айтасыз, анда гусулга кирели, бирок могул жерде кээ бир чала калып кеткен суроолордун жоопторун мен кыска жазып коюп атам. Аягында бир толуктап кетет да. Анда гусул темасын өтөлү, ошо гусул жөнүндө баштайлы. Агабыздын гусулду кантип алыш керек, ошону айтып атчы биринчи анда. Гусулду кантип алыш керек? Кантип жуунуш керек, адам денесин жуунуш керек? Гусул деген эмне? Гусул деген эмне? Гусул деген сөз бул араб тили эми, албетте биз гусул деп кыргыз тилде айтып атпайбызбы? Дагы дагы угарман бар экен, кабыл алып коелу. Жазып койсоңуздар. Алло, мен түзөтүүгө чыгайм да. Алло? Алло, угуп атасызбы? Угуп атабыз, угуп атабыз. Өзүңүз Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам рахматуллахи баракату. Сизге бир суроом бар эле да, баягы улутубуз кыргыз, дүйнөдө эки эле улут бар экен, кыргыз жана казак дегенчи, баягы өлгөндө өлкө кошокмуш, мындайча айтканда күйөтөрү депчи, анан өзүңүз деле көрүп атасыз, баягы Дача суудагы баягы кайтыш болгондорго баягы күйөтөрү чыкты. Андан кийин мына 7-апрелдеги мына көп эме күйөтөрлөр да, мына укса кошоктор. Анан эмне үчүн мына дин ушуларга тыюу салат? Дин тыюу салат? Эки эле улут бар экенбиз да, ушундай боюнча төкмөчүлүк боюнчачы, мындай күйөт эме аза ырлардагылачы. Эмне үчүн мына дин ушуга тыюу салат? Ошо тыюу салат. Кошок айтып тууралуу айтып, жанагы бул арабтарда деле илгери болгон да. Арабтарда деле болгон. Балар жанагы туура эмес сыпаттагандыктан, туура эмес сыпаттап коюшпайбы? Ошол нерсеге татыктуу болбогон адамды кээде татыктуу кылып сыпаттап коюшат. Экинчиси ошол жерде кошок аша чалып кетет. Анан экинчиси ошол жерде жанагы өлүк болгон жерлерде жанагы кошок айтканча өзүн тытып, жулуп, ошондой мындай аймап неметишип атпайбы? Ошол себептерден да. Пайгамбар ошон үчүн тыйган. Тыйган да. Ооба. Анан жөн эле бир адамды жакшы анда бар сыпатта айтып кое турган болсоң, анын эч бир көйгөйү жок да. Туура, ошол илгерки ислам келгенге чейинки доорда ачыктап коелу. Пайгамбар болгонго чейинки убакытта арабтарда ушунчалык кошок айтмай, төкмө акындык өтө өрчүгөн. Бир эле кыргыз казакта эмес да, арабтарда деле. Анан кийин жанагы күйөөсү өлүп калган аял сөзсүз түрдө муну бетин тытып канатпаса, адамдар жакасын жытпаса болбойт да. Аябай катуу жемелеп иши кылса, андан кийинки жашоосу жаман абалда түшүп калат экен. Ошол себептен бул нерселерге пайгамбар катуу тыюу салып салган. Дагы бир радио угарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Суроо берсем болобу? Суроо бериңиз. Радиодон алысыраак, радио өчүрүп койсоңуз. Бериңиз суроо. Мен 5 убакыт намаз окуйм да. Алла кабыл кылсын. Анан эме сайыр апаларга да катышып алганмын. Мырдай болобу? Бул жок, түшүнүп калдык. Бул эжеке 5 убакыт намаз окуйт экен, анан шайыр апаларга да катышып, шайыр апалар менен шайыр жүрөт экен. Ырдай берсем болобу дейт. Албетте шариятта жанагы аялдар эркектерге аралашпай, мындай жакшы маанилүү ырлар боло турган болсо, мекенди сүйүү, ата энени урматтоо тууралуу, патриоттук сезимдер тууралуу боло турган болсо, анан музыкалный куралдарга жараша каралат да. Эми ал жагын терең киришип кетпейли. Кыскасы жакшы маанилүү ырлар боло турган болсо уруксат берилет. Албетте уруксат берилет. Эми бул апаларыбыз экен, апаларыбыз мындай шаан шөкөт менен жүргөн, ушундай шайыр апалардан экен. 5 убакыт намазыңызды таштабаңыз апа. Аракет кылыңыз. Дагы бир угарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло, сау кетиресиздер. Мен жанагы суроого түшүнбөй калдым да. Кайсы? Мен кайныларым койбойт деп. Мен ушул убакка чейин былтыр кайнатам өлгөндө мени жактап койгула, балдарым бул жакшы жашап атат. Бул Ооба. Деп аябай жанынан чыгып жүрүп былтыр кайтыш болду да. Азыр энди урматтуу угарман. Түшүнбөй калдым да сиздергечи. Эжеке, сиздин жанагы ошол кайнелериңиздин каршы чыгып атканы, өгөй балдарды багып карап атканы боюнча сурадыңыз, Ооба. Биз ага толук жооп бербейли, уламдан улам звонок келип атпайбы? Мен бул жака жазып коюп атам, азыр эфирдин аягына бир кыскача берип кетебиз бугачы. Макул. Эми гусул боюнча бир аз айтабы, анан кийин могуларга токтоло өтөлүчү. Гусул боюнча убактыбыз эме кылыңыз. Айтыр, гусул боюнча айтып коелу. Гусулду кыскача айтып кеткенде, гусулдун эң алгач биз жанагы намазга дарат алган сыяктуу дарат алабыз.
даратабыз, кадимкидей дарата алабыз. Эми шаарлыктар менен айылдыктардын кичине айырмачылыктары болот бул жерде. Балким агабыз шаарлык болуп, шаарлык сылоо берип жаткан боло турган болсо, бул жерде суу чогулбайт. Себеби душтарыбыз азыр современный суу агып кетип турат. Ошон үчүн дарат алганда кадимкидей даратка, намазга кантип даратса ошондой дарат алып туруп, анан кийин бүт денебизди эмне кылабыз? Жуабыз. Ошол жууганда ыкмасын айтылат китептерде. Эгерде от идомдай баардыгын түшүнөм дей турган болсо, анда биринчи эң алгач башынан суу куюп, 3 жолу агызып, андан кийин оң ийини тараптан 3 жолу суу агызып, андан кийин сол ийини тараптан 3 жолу суу агызып коюш керек да. Кыскача айтканда ушул. Дененин эч кандай бир жери куруп калбаш керек да. Ооз мурун чайкалыш керек. Астылар сөзсүз түрдө суу кириш керек. Ошол эми устаз, могу чынында бир көйгөйлүү маселе жана касыра намаз боюнча болду да. Кыскартылып окулган намаз боюнча ошо көптөгөн жерде түрдүү талаш маселелер бар. Ошол жөнүндө бир аз кыстырма кылып кетели, кыскача, анан кийин берки ошол жанагы ажырашуу боюнча, адам акысы боюнча бир аз кирип өтөлү. Убактыбыз да аз калды. Касыр намазы жанагы айткандайбыз эле, эгерде биз мисалга мына Бишкектеги шаарда жашагандарыбыз, муфтиятыбыздын фатвасы боюнча 90 километр аралыктагы бир жерге же андан ашык аралыктагы бир жерге барууну максат кыла турган болсок, Бишкек шаарынан чыгарыбыз менен, Бишкек шаарынан чыгар менен кайсыл жерде болсо, бул жакта болсо мисалга Машин базар деп коелу, неме жака, түштүк жака кетерин дегенде. Ошол Машин базардан өтөр менен биз касыр кылып окуп кете беребиз. Анан бара турган жерибиз балким биздин эски мекенибиз, мурун жашап жүргөнбүз оштон. Ошол жерде биздин үйүбүз боло турган болсо, жайыбыз боло турган болсо, анда ал жерге жеткенге чейин касыр окуп туруп, жеткенибизден кийин толук окуйбуз кайра. Толук окуйбуз. Же оштон келгенде деле ошондой. Оштон чыгары менен Бишкекке чейин касыр окуп келет. Бишкекке келгенден кийин эми карайбыз. Бул жакта үйү барбы, жокпу? Же 15 күн турууну ниет кылабы, кылбайбы? Эгер 15 күн турам десе, үйү жок болуп туруп 15 күн турам десе, анда толук окуйт, болбосо кыскартып окуйт. Анан бул жерде дагы айта турган сөз, бул сапарда көбүнчө бизде сүннөт маселеси болот да. Сүннөттү дагы кыскартабызбы дешет да. Сүннөт кыскартылбайт. Сүннөт эгер мүмкүнчүлүк боло турган болсо, шашылыш болбосоңуз барып токтой турган жерлер болсо, кадимкидей сүннөттөрдү окуш керек. Толук окулат. Толук окуш керек. Шашылып кетсе, шашылып кетип аткан болсо, мейли, фазды гана кыскартып окуп кете беришет. Анан бул агабыздын жана берген суроосу боюнча ошо бизде чынында азыр Бишкек шаары деген беш кошкон эл болуп калбадыкпы? Ооба. Нарындан, көлдөн, оштон келип жашап аткандар көп. Бул суроону берген ошол өткөндө да бирөөлөр сурап аттыр, ошо көлдө ата-энемдин үйү бар, мен Бишкекте турам депчи. Жанагы берген агабыздын суроосу ушул эле, Ошто ата-энесинин үйү бар. Демек, бул бир тууганыбыз мусафир болот. Барса, Ошко барса ата-энесинин үйүндө мусафир болот. Мусафир болот. Мусафир болосуз, ошо кыскартып намазды окуп туруп, анан өзүңүздүн үйүңүзгө Бишкекке келгенде анан толук намазды окуйсуз. Себеби сиздин ал жерде уже оокатыңыз, буюм эмеңиз жок. Жок, эч нерсеси жок. Көчүп келгенсиз, ал жер ата-энеңиздин үйү. Андан кийин ошо могул ажырашуу боюнча көлдөн суроо бербеди, ошо кыскача токтолуп өтсөк, эми бул ажырашуу боюнча чын эле бир адамдын үй бүлөсүндө башка бирөөнүн кийлик ишүүсү бул чынында туура эмес. Ата-эне жада калса, ата-эненин кийлик ишүүсү туура эмес, бир туугандарыкы тем более туура эмес деген сыяктуу. Жанагы кыргызда бир жакшы макал бар экен, ошо эске келип кетти. Атадан 6 болсоң да өз жаныңа жалгызсың дейт экен. Жалгызсың дейт экен да, ошон үчүн ар бир адам өзүнүн үй бүлөсүнө жакшы көңүл буруш керек дагы. Ошол эгер аялы менен чынында мамилеси жакшы болгон болсо, эч кандай ажырашууга жашоодо улантыш керек. Жашоодо улантыш керек. Бул жерде Пайгамбардын хадиси бар го, "Ман хаббаба байнайснайн, фалайса минна." Ким эки адамдын ортосунда бөлүнүп жарылууга себеп боло турган болсо, ал бизден эмес деген да. Өтө катуу сөз. Ошол убакта жанагы берки жанагы кайнелерим киришип атат деген эжебиз дагы ошол аны эмес да, бул адам акысы деген бул жерде аябай чоң көйгөй келип туруптур. Сиздин акыңызга ошол кайнелериңиздин же башка бирөөнүн эч кандай кийлигишкенге акысы жок. Бир гана сизге кийлигише турган күйөөңүз бар. Ошол өзүңүздүн кожоюнуңуз, абышкаңыз, аны менен жакшы жашаган болсоңуз, сиз баардык нерсеге сабыр кыласыз. Балдарыңызга ошол эми бул өгөй бала, өз бала эч айырмасы жок, жакшы мамиле кылып туруп, ошо өзүңүздүн каныңыздан жаралбаса деле жаныңызга тартып, ошо адамдарды өз кылып кете турган бир эле жалгыз өзүңүз экенсиз. Ошон үчүн кыяматта сиздин акыңызга кирген адамдар баары жооп берет, бирок сиз алардын акысына кирбегенге аракет кылыңыз. Урматтуу бир тууганыбыз, ошол себептен балдарыңызды баладай
кыздарды кыздай кылып карап, Кудай Тааланын сизге берген тагдырына ыраазы болуп жашаш керек. Бул нерсени дагы айтып кетели. Ошол эле убакта жана кошок маселесин дагы, кошок маселесине чын эле бул кыргыз казак бул дүйнөдөгү единственный эми жалгыз Кудай Тааланын жараткан эмеспиз чынында. Пайгамбардын тыйган себептери ушул. Мисалы үчүн мен көп жерде кошокчуларды көрүп калдым. Жөнөкөй эле бир адам өлгөн, эми ошону макташ керек да. Ошо мактагандагы сыпат жок болуп калганда бул жалганчылык болуп калат экен. Анан көрүп атпайсызбы, жанагы боз үйдүн жанына чейин барганга калп эле өкүрүп багыныш болот да, анан барса көзүнөн жаш да чыкпайт да. Көзүнөн жаш чыкпайт. Чында ыйласан шарият тыйбайт да. Ошол себептен шарият пайгамбарыбыздын тыйган жагы ошол, урматтуу бир тууган. Эгер чынында мактоого татыктуу бир инсан болсо, эмне үчүн болбосун, эмне үчүн болбосун? Пайгамбардын убада бул тарыхта болгон бул нерселер. Эми кыскача ушул, урматтуу. Пайгамбардын хадиси бар эмес, кечиресиз. Пайгамбардын хадиси бар го, силер узкуру махасина маутакум. Силер ошол өлүктөрүңөрдүн жакшылыктарын, жакшы иштерин эскергиле дейт. Анын зыяны жок. Бирок жаман жактарынан сактанышыбыз керек. Ошол пайгамбар буга уруксат берген. Радио каармандар, баарыңыздарга терең ыраазычылык. Ушундай бизге бөлгөн убакыт соңуна чыгып калды. Убакыт бизге ченелөө берилгендиктен көптөгөн дагы бул жерде биз даярданып келген темалар айтылбай калды. Эми Кудай буйрса, балким Кудай буйрса кийинки берүүлөрдө дагы сиздер менен жүз көрүшөбүз. Биз менен бүгүн ошол устазыбыз Тажин устаз, сизден Алла ыраазы болсун. Убактыңызды бөлүп келгениңизге. Урматтуу радио каармандар жана теле көрүүчүлөр, баарыңыздар менен келерки жумада көрүшкөнгө чейин сак саламатта Кудай Тааланын куттуу күнүндө аманчылыкта көрүшкөнгө Алла Таала насип кылган болсун. Мамлекетибизди, элибизди, жерибизди Кудай Таала жаман сөз, жаман көз, душмандардан сактасын. Көп дуа кылалы. Кийинки жолугушканга чейин аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.